Арбаңыздар, урматтуу телекөрөрмандар, эл мамлекеттик каналындагы Чактуш маданий көрсөтүүсү назарыңыздарда. Мына жыл жаңыдан жаңырып 2025 жылга дагы кирип келдик. Жылдын башында биз жакшы ушул апаларыбыз менен ушул эң залкар инсандар менен баштасак деп олтурабыз. Андыктан бүгүнкү сахнада Сапарбек деген ушул тема менен сөз кылалы деп турабыз. Себеби өткөн жылы сахнада Сапарбек деп Шаршен Термечиков атындагы театрда спектакль коюлган. Андыктан бүгүнкү коногубуз дагы кадырлуу коногубуз ушул бизге насаатын айтып жүргөн айтылуу акын, жазуучу, драматург, ошондой эле эл агартынын отличниги, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, бурулча сахнанын илимпоздун өмүрү, гүл, наристенин сүйүүсү деген ушул спектакльдерди жазган, драмаларды жазган апабыз Асанкүл Абдыгулова келип олтурат. Апа, саламатсызбы? Жаңы жылыңыз менен. Ошондой эле Кыргыз улуттук Манас театрынын актёру Сапарбек атабыздын ролун аткарган Талгар Анарбаев келип олтурат. Саламатсызбы, Талгар? Кирип келген жаңы жылың менен ушул башталган жаңы жыл бардыгыбызга бир жакшылыктын жылы болсун деп апа чакырып келип олтурабыз. Андыктан эми баягы жаңы жыл болсо дагы өткөнгө сара эсеп салып, бир өткөн өмүргө бир кылчайып карай турган убак экен. Андыктан адегенде эле ушул Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, ошондой эле залкар манасчы, залкар төкмакын, биздин устатыбыз болуп канча насаатын айтып жүргөн Сапарбек атабыз. Мына ушул Сапарбек атабыз менен кезинде ушул Балыкчы шаарында дагы жаштык өмүрүңүздөр ошол жакта өтүп, өзүңүз ушул мектептин жетекчиси болуп иштедиңиз канча жыл. Сапарбек атабыз болсо маданиятта ошол театрда иштеди. Деги эле ушул алгачкы ушул иш жол бул биздей ушул арттагы келаткан уул кыздарга, деги эле кийинки муунга сиздердин өмүрүңүздөр өрнөк болуп келатат да. Ошондуктан ушуну айта кетсеңиз, кандай болуп эң алгач кантип таанышып, кандай болуп таанышып, бириңиздер мугалим, бириңиздер маданият кызматкери, чыгармачылык жолдо мынакей бир кемеде өмүр сүрүп келдиңиздер да. Алгач уштан баштайлы, ушу ата менен таанышуу кандай болуп жол башталды? Ошол 1958 жылы эле Нарын драма театры жаңы ачылып, ана жаңы артисттер топтолуп атат болуп калышты. Анан көптөгөн таланттуу артисттер топтолду да ошол жерде. Анан биз болсо Нарындагы педагогикалык окуу жайынын 2-курсунда окуп жаттым эле. Студент. Анан ошол бияк топтолгон артисттердин ичинде Абдылас, Асанбек Абдыласов, Чечейбаева сыяктуу көптөгөн артисттер жаңы барышты да. Анан ошолор менен кошо Сапарбек да барыптыр. Анан ошол артисттер бой болуп болгон ошол педагогикалык окуу жайда кыздар бар да. Анан алар орношкондон кийин келип эле ошо биздин окуу жайга көбүрөөк келип жүрүштү. Айрымдары ошол жанагы кем Абдыласов, Чечейбаевалар үйлөнүшүп, ана Сейиткерим Жээнбаев деген бар эле, ошол Көлдүк Фарида деген биздин кызыбызга үйлөнүп эле мындай көп байланыш болуп калар эле да. Анан бир күндөрдүн биринде Сапарбек да келиптир да ошол окуу жайга. Көлдүк кыздар бар деп угуп алып келип, алар менен таанышып, баягы тууганча көрүшүп кетем деп келип, ошол окуу жайдын общий жатаканасында кыздарды таап, ошол Көлдүк Фарида, Айнагүл деген кыздарды таап, анан тиги ушундай театрда иштеп атам, мен да Көлдүкмүн деп таанышып отурушкан окшойт. Мен ал кезде ошол группамдын старостасы, анан эме тиги комсомолдук ишти аткарып жүрөм. Ал кезде комсомол деген бар эле. Анан баягы жатакананы текшерип келатып, алар кыздардын комнатасына кирсем эле отурушуптур. Кыздар тура калып кел отур.
деп эле анан Сапарбекке мени тааныштыра башташты. Биздин группанын старостасы, ой жалаң киш көкөт деп эле тааныштыра баштады. Бул киши болсо биздин тиги агабыз болот, театрда иштейт, Сапарбек Касымбек деген байкебиз деп коюшту. Анан отуруңуз деп, жок отурбайм. Энди анан тиги чыгып баратып, бул жатаканага байкелер келип отурууга болбойт деп тиги кишиге сөз тигизе салып чыгып кеттирмин. Андан кийин дагы бир күнү, анан ошондо эле тиги Сапарбек ойлонуп калыптыр да, бул эми баягы тиги ылайык көрүп калат да, бир өзүнүн айтуусу боюнча. Лидер кыз экен, эми ушу кармайын деген экен да. Деп ойлосо керек. Анан эле дагы бир күнү окуу жайдын тиги Дубал газетага менин ырларым чыгып турчу. Анан эле дагы бир кызы экөөбүз келатсак эле ошол Дубал газетаны окуп дагы Сапарбек турат. Анан бизди токтотуп эле саламдашты. Могу ырыңар жакшы экен, Дубал газетадагы курбулар, комсомолдук билетим деген ыр бар экен деселе берки жанымдагы кыз. Ушул старостаныкы атымдан айтпай эле староста деп айтышчу. Анан старостаныкы деп ишеништи. Анан ой жакшы жасалган ыр экен деп мактап, анан өзүнүн чөнтөгүнөн дагы бир тиги ленинчил жашка чыккан бир 3 куплет ырын алып ошол жерден окуп ийди. Анан биз аныкын угуп туруп, сиздин ырыңыз жакшы экен деп коюп кетип калдык. Анан баягы киши мен Сапарбек дагы кайра келип, анан общий тиги жатаканадагы кыздардан келип баягы староста кызыңарды менен театрга баргыла деп чакырганы келиптир да. Анан мен таанышам, ушундай деп оюн айтса керек. Ой, убара болбоңуз, ал деген аябай строго, эч ким менен деги эле сүйлөшпөйт. Таанышпайт. Дептир. Деги эмне болсо дагы театрга келсин деп чакырат. Анан театрга бир топ группалаш кыздар, балдарды чогултуп алып барабыз. Андан дагы ал кезде театр дегенде бүт студенттер жыйылып барчу. Жалгыз таанышат деп ойлогон деле жокмун да. Группадагы кыздардан, балдардан эшитип алып барып анан ал күнү тааныша албай калабыз. Андан кийин айтыптыр, дагы ошо жатаканага келип, Гөлдүк, Айнагүл деген кыз кайтыптыр, сүйлөшүп. Баягы староста кыз эме киного эле жалгыз чакырып кел. Кино көрөлү. Анан андан кийин таанышып алармын дептир. Анан кайра чакырып калды. Баягы байкебиз тиги киного чакырып атат десе, оюнда деле жок, эми барса барар дептир. Биз анан нарындагы кино театрга кирмей болуп келебиз. Анан киного кирип отурсак өз эскерет. Аябай кыйналдым дейт, эки кыздын ортосунда отуруп алып, кыймылдасам эле бул кызыма жакпай каламбы же туруп кетип калабы деп эле ошентип бирибиз аңдып, мен тиги Айнагүлдү сүйлөшкөн кызыбы деп мен аңдып, ушинтип түшүп атып анан чыккан экенбиз. Дагы анан ошо бирок чыкканда анан Айнагүл мен эжемкине барчумун бүгүн 6-күнү кечинде деп. Анан автобус келди деп ал жөнөп кетти. Мен үйгө кетейин десем эле Сапарбек жармашып эле колтуктайм дейт. Мен колтуктатпайм. Ушунда айласын кетирип, биз ошо көчөнүн башындагы Сталин 2 деген үйдө турар элек. Анан ошол тиги эме кинонун көчөсү болчу. Ой жакын эле өзүм кетем десем да болбойт. Ошентип чогуу баратып, эми тажагандан чогуу басасың да. Анан чогуу басып сүйлөшүп, бирок менин оюмда дагы ошол биринчи эле ошол жатаканадан көргөндө бул кандай башкача бала. Биздин нарындагы ат башлыктарга окшобогон. Бул кайдан келген эме деп ойлонуп, эми могу кыздардын бирөө сүйлөшкөнү же кандай деп, бирок мындай оюмда бекем бир өзүмө да мындай көңүл буруп калган окшойм. Анан баягы жерден тааныштык. Андан кийин эле анан театрга чакырып калдык кайра. Бүгүн тиги Тойбаевдин Жылдыз деген драмасын коет элек, ошондо Дардаш дегендин ролу мага берди. Ошону да көрөсүңөр, келгиле деп чакырып калыптыр. Анан мен короодо өзүмдүн эжемден бир турмушка чыккан эже кызы бар эле, Шарипа деген эже. Ал эже экөөбүз бардык. Баягы театрында көрөлү деп отурсак эле айланайын укмуштай тиги тескери көрүнгөн тиги рол экен. Көрдүңөр беле же көргөн жок беле, ошо Жылдыздагы Дардаш деген рол. Өтө шайкелең жигит экен да. Аны көрүп алып театрга отурбай туруп кетен дедим. Бул кандай шумдуктун эме ушуга кантип киши тиги сүйлөштүн.
Сен эжем болбойт, отур, аягына чейин эле көрүп кетебиз деп. Баягы жерден концерт бүткөндөн кийин алар ырдап же болбосо Манастан айткычу эле да. Анан Манас айтат дегенде муну таштап кетпейт, угабыз деп эжем мени отургузуп атат. Анан отурдук, тиги Тайторун Каныкейдин Тайторуну чапканды айтты. Анан айтып ортосуна киргенде баягы убакыт болду деп туруп кетейин десе, залдагылар Сапарбек аягына чык деп кетиришпей койду. Айтачты. Анан кайра отуруп, анан бир аз айтып бүттү. Баягы жерден ал чыгымдары сахнасынан бери бизге кайрылык жактап, мен эжеме жай бербей анан жөнөдүм. Экинчи мындай немени көрбөйм деп эле. Келбейм деп. Анан баягы жерден такыр эле анан тиги Сапарбек кыйын акыбалда болуп жүрүптүр. Ар кимден бар эле жардам сурай бериптир. Ушинтип тиги мен дардаштын ролун аткарсам ошону жактырбай, ошондойсуң деп кетип калды деп эжеме да келет. Канымгүл Досмамбет эже менен мындай байланышып жакын болчубуз. Жардам бериңиз десе, ал эже үйүнө чакырып мени. Анан ушундай ал ролду ошондо аткарган, бул талант, бул жакшы. Турмушунда андай бала эмес. Бул жакшы бала деп айныба деп мындай эме кылып коет. Деги жакшы көрүп жүргөнгер деп коет. Ого, жакшы бала, жакшы көрөм деп коет. Андан кийин окуткан агайыбызга көлдүк, тиги Жумабек Шербакынов деген агай бар эле. Чет тилден берген. Бир күнү староста калыңыз деди. Калсам, бизден ушундай көлдүк жакшы бир инибиз бар эле театрда иштеген. Анан тиги силер сүйлөшүп жүрбөдүңөр беле деп койду. Анан эмне айнысың, айнабай эле кой, абдан жакшы бала деп эле ошентип анан ой деги жакшы көрүп эле тиги сүйлөшүп жүрбөдүңөрбү деди. Анан ооба деп коем. Анан анын баарын Сапарбек угуптур дагы, мени жакшы көрөт экен. Тиги эжеге дагы тиги жакшы көрөм дептир, буяка минтиптир деп эле анан өзүмдөн эжеме дагы айтыптыр. Анан ал эжем анан антипе тигинди эмба чоңоюп калган кызды бияка дей беришет да. Анан ушундай деп эле келет астан, ментпе бул жакшы бала. Айнова деди, анда макул эми. Экинчи эми өзү келеби? Келсе анда эми тиги сүйлөшүп калайын деп анан ошо менен сүйлөшүп калдык. Анан жаңы жыл болуп, анан жаңы жылда отуруш деп койчубуз. Ошо окуу жайдагы балдар, кыздар чогулуп бирөөнүн бир балабыздыкына отурушка бармай болуп анан мени чакырып атышат. Баса анын алдында мен уяктап атып тиги жыгылып кетип, бояк колум чыканактан чыгып кеткен. Анан колум таңылып калган. Баягы укканда Сапарбек эми эжелери болсо иште. Мен түз эле барып тиги учурашайын деп биздин жакшы көргөн тиги белегибиз деле, тамагыбыз деле бир ак конфет болор эле, бор деп койчубуз. Бор конфет деп. Ошондон жарым килограмм алып, бир открыткага көп жасап алып эле кирип келди. Апей деп эле чочуп калдым. Бул түз эле кирип келеби үйгө деп. Анан өзү шар жүрчү эмеспин аябай. Анан келип, анан мен баягы тарыңчы жок эле жөн эле мурдагыдай эле сүйлөшүп койсом, анан сүйүнүп анан кайра сүйлөшүп калдык. Анан отурушка чакырыш болуп калды. Анан ой колум ооруйт, барбайм десем, группада кыздар болбойт. Кой, тиги баягы тиги акын бала келет театрдан. Ал бизге мени чогуу отурган атат дейт. Мен билем да. Макул деп анан чогуу отурушуп, анан эртеси сүрөткө түшүп. Анан мени дайыма тиги каникулга тараганда атам келип алып кетчү ат башыдан. Анан ошо мен студенттердин зачеткаларын толтурчу элем. Анан баягы семестр бүтүп, ошо зачеткаларды толтуруп атсам, атам келди. Атам эжемкинде жатты. Анан бул буяктагы үйүндө Шарипе эжемкинде мен зачетка толтуруп атам. Анан Сапарбекке айтып коюптур, ошондо атасы келди. Бирөөгө берет деп сүйлөшүп айтып жүрчү эле. Алып кетет экен. Сен шартың туура болсо тездетип ал. Болбосо мүмкүн берип коюшу мүмкүн а киши. Тиги агасына минтип алып берген, эжесин момунтуп күйөөгө берген. Калып каласың. Анан калып жүрбөсүн десе анан шашыптыр. Анда ушу каникулда үйүнө кетирбей туруп алып калалы. Баягы тарап үйлөрүнө кетери тиги курсташтар тиги карга ойнойлу бүгүн. Зачетканы жазып деле бүтүп калды го деп анан келишип мени чакырышат. Анан ой мен тиги колум ооруйт, чыкпайм. Колум мындай таңылуу да.
тиги суукта үшүм чыкпайм деп жасатканда бүтө элекмин десем, ой Шарит бежеле өзүң чыгып жооп берчи, мана мен чыкпай атат, чыгып атат дей беремби деди. Ана чыгам да, эжем кийинтип койду, колуңа суук тиет деп, тыбыт жоолугун салып, пальтоомду кийгизип эле жылуулап эшикке чыгарды. Киши да билет экен. Ана бир аз кара ойнодук, баягы неме кылып, эртең баары үйлөрүнө кетип атат деп. Ана мен да айтып, тиги атам да келди, биз да эртең менен кетебиз деп атам. Ана баягы бир аз ойногондо эле бир биздин группада окуган Сагынбек деген бала менен эле Сапарбек эки колундан колтуктаган боюнча алып барып жолдун жээгинде суунун машинеси, таксидей болчу да. Суунун машинесине отургузуп эле анан алып жөнөп келип анан баш кошуп калдык. Мынакей. Бул биринчи бөлүм болчу. Карабайсызбы, ошол жаштык, ошол көз ирмем эң жакшы. Бул өмүр деген көз ирмемдей өтө берет экен, бирок ошол кездеги унутулбайт экен да. Караңчы, кандай керемет. Сиз өзүңүз айткандай бул биринчи бөлүмү. Азыр Талгарга сөз берип туралы, анан дагы улантабыз буюрса. Талгар мына ушул сахнада Сапарбек деп мына Кезалкар атабыз, Сапарбек атабыздын ушул 90 жылдыгына карата жазылган ушул спектакльде башкы ролду ойнодуң да, Сапарбек атабызды. Алгач кандай сунуштар болду, кандай болуп ушул ролду аткарып калдың ушуну биздин терлүү көрөрмандарга айта кетсең? Мен Улуттук Манас театрынын актёру болуп иштегендиктен биздин театрда коюлуп калды. Ошол жактан ордуна Сапарбек атабыздын ролуна мен сунушташып, башында укканда аябай эле чочуладым. Себеби касиеттүү адамдардын ролун чыгарыш аябай оор. Бага кыргызда айтат го, уядан эмнени көрсө учканда ошону алат депчи. Азыр кыздарын, балдарын көрүп отуруп эле кандай адамдарды тарбиялап чыгарганын көрүп, анан чынында бир ойлондум да, аябай катуу ойлондум. Чыгара аламбы десем, ошо жамаат дем күч беришип, чыгарасың, ойнойсуң. Тапшырса керек, Курсант Абдрахманов деген биздин режиссерубуз бар, ошол агай сунуштанан ошонун сөзү менен, сунушу менен ойноп калдым. Кийин анан Асангүл апалар келип, баягы кыздары келип көргөндөн кийин анан бир аз кичине жүрөгүм бошошо түштү. Канча убакытта даяр болду состав, мындай канча киши болду негизи эле ошол? Биз анын алдында эле Улуу Баян деген спектакльди коюп, ал бүтөөрү менен эле Сапарбек атанын спектаклине киришип калдык. Жалпы жоондан бир 20 күндүн тегереги болду. Аябай шашылыш болуп калды да. Коллектив бир 12 киши болдук го. 12 киши. Жакшы. Кандай болду эми рол ач, кандай сага оор болдубу же оор болду? Атабыздын баягы Манасчынын ролун аткарышы? Башында айтпадым, аябай корктум, жоопкерчиликтүү депчи. Ролдо кандай айтсам, жакшы сөз уккандардан да өзүмө бир аз ыраазы болуп калдым. Анан жаман сөз айткандар тилекке каршы болбоду. Ошентсе дагы үй бүлөсүнө, кыздарына жакканына мен чынында кубанам. Анан бул ролдон дагы аябай чоң сабактарды алдым. Себеби дегенде атабыздын биринчи манас айткандары англисчеге которулуп, Англияда жаңыргандарын укканда мындай баягы кыргыздын каны бар да жүрөгүбүздө. Аябай мындай ыраазы болуп, биз дагы бир ошондой эмгек жарата алабызбы деген бир ойлорго түрттү да. Жакшы, эми урматтуу телекөрөрмандар, ушул сахнада Сапарбек деген спектакльден үзүндү көрүп алып, анан сөзүбүздү уланталы. Жетим балаларыбыз. Балдарыбыз бойго жетип, турмушта бардыгы өз ордуларын табышты. Кийин мен Бүбүсара Бейшеналиев атындагы искусство институтун сырттан окуп бүтүрдүм. Турмуштун кыйынчылыктары эмнелерди гана кылдырткан жок. Мугалим болуп иштедим, электрик болуп иштедим, директор болуп иштедим. Айтор
билимим жеткен кызматтарды аркаладым. Бирок ошентсем да чыгармачылыкты таштаган жокмун. Кези келгенде айтыштарга катышып, кээде Манастанда айтып жүрдүм. Бир күнү Бишкекте Тогуз кайрык аталышындагы акындардын айтышы болуп калып, ортого чыгып, колумуз жок эле айтып кирсе болобу? Balam menden küçüğsün, güçümdün senin sınayın. Aytışçı olsan aytışçı, seni baş götürgüz kılayın. Ayağın bolsa direktir, yanıp durgan elektir. Üç küye olup kalgangan ayağın sağalı sebeptir. Andı döndü bilbegen ağzına gelgenin söylegen. Karıganın bilbegen aytalav ele söylegen. Kaydan geldin abışka, düşüp jatat jarışka. Hedep alıp bakırat, geldin barın çakırat. Komuzu yok kolunda, jök algan turbaybı. Çıgam degen oyunda, dıma buarı turbaybı. Kalsay bolson kalıstar, oşo kıykırtpay bunu sыңайлын. Десем, оштук туугандарганан барып акынга жакпай калды окшойт. Айтор тынык учурунда чыр чыгып, калыстар келип, аңбасаң да. Ушуга окшогон ыңгайсыз учурлар да көп болгон. Кийин 1994-жылы Бишкекте чоң айтыш өтүп, ага 60 акын катышып, бизге болсо эркин тема берилген. Мен ошондо бүркүт жөнүн ырдап, элдин калыстар тобунун купулуна толуп, байгеле орунга ээ болдум. Ал айтышка Майра Керим кызы да катышкан. Майра экөөбүз көлдү түрөө кыдырып концерт берчүбүз. Майра менен болгон эр кызыктуу окуяны айтып кетпесем болду. Кой кыркын балы. Биз болду шалмадабыз. Жетөбүздү айлантып концерт берип жүргөнбүз. А бир күнү мага 500 сом берип, ал убакта акчанын күчү чоң эле. А Майра болсо бир кой берип сыйлашты. Эң кызыгынчы, Майра өлгөн кой кечинде арканга чалынып, аныз ас келгенсиң, арканга муунуп, эртең мен карасам өлүп калыптыр. Аны көргөн мен жөн турам, чуркап эле Майрага бардым дагы, окузуп аткан кербез. Төкмакым Майраңа мамбыңа, Сапарбек айтат саламды. Хапа болбой кайрат кыл табасың дале пайданы. Тигил учук өтпөз ийнеден, үкү топу кийинген, кече башкар мөрген ак коюң, учуптур жалган дүйнөдөн, көп уктабай көзүң ач, көрөлексиң башың жаш, төгүлгөн сенде якынга, ак кой эмес алтын ас, күйөө менен жаткансың, көчүлүп уктап жатасың, эрте туруп эртеле, агаңдын алдын батасың, жибек өтпөз ийнеден, жибектей Майра кийинген, белеке алган ак коюң, ошо Майра жибердик жалган дүйнөдөн. Насанкул апа ушул сахнада Сапарбек. Ушул качан жаздыңыз, жазылышы боюнча эң негизгиси биринчи сценарий жазылыш керек да. Сценарий жазылгандан кийин анан артисттер ойнойт, аны режиссер коет, ошентип олтуруп анан эл алдына алып чыгат. Ага чейин канча деген көп түйшүктөрдөн өтөт да. Анан ушул өзүңүздүн ушул жазган боюнча айтып берсеңиз. Мен буга чейин бир көп эле драмалар коюлуп атпадыбы? Бурулча, Салиманын бактары, Калк энеси Каныкей, Элес, бала башкарма, өкүнүч дегендер ошонун алдында өкүнүч коюлуп бүтүп атты. Андан кийин эле
Бул Сапарбектин менен Уркаш ушулордун 90 жылдыгы, Саякбайдын 130 жылдыгына карата Манас театры аябай күрдөөлүү киришип атышты. Даже алардын иш планынан өйдө сурап алдык. Эмне кылат деп. Анан биз да курга албай ушунча тиги драмаларды жазып жүрсөм деп ойлонуп турганмын. Аңгы шакта ошол курсанттар, орусбектер келип бир аңгемелешип калабыз кээде чыгармачылык менен. Анан алар айтып калды, агай деген театрда иштеген тиги сахнада иштеп жүргөн киши эле, сиз жазбайсыз ушул агайды. Коебуз да деп ошентти. Анда жасайын деп анан жанагы эле ойлорумдон жүрүп отуруп эле мен а дегенде моно түрүндө эле өзүн жазып чыктым. Десем деп туруп анан кайра берки жана көп массапколу да жазып көрөйүнчү деп кайра себеби кайненемди катыштырайын дедим дагы. Анан башка кишилерди да катыштырып, тиги экинчи вариант тиги 20 киши катышкан дагы ушул тиги Манасчы Сапарбек болду ал. Муну сахнада Сапарбек дегеним, Сапарбек театрда да сахнада болду. Балыкчыда иштеп турганда, Дом культурада директор болуп, өздүк көркөм чыгармачылыгына жетектеп 5-6 жыл дагы сахнада, Төгү Бырдаса да сахнада, Манас айтса сахнада. Анан ошол оюма келип, анан ошону Сапарбек сахнада деп атап алдык. Анан жазып бүтүп туруп мен ошол тиги Курсант Абдрахмановго анан ага чейин мурда менен тиги спектакльдеримди коюп чыгарып жүрбөйбү, Назира Мамбетова. Анан эң эле негизгиси Жаныш Кулманбетов окубаса коюлууга мүмкүн эмес да. Ошорго окутайын деп үчөөнү тең окуттурдум. Анан эң негизгиси Жаныш эже туура жакшы эле жазыпсыз, агайдыкы туура мен көрүп жүргөм, а кишини билгенден кийин тиги сунуштай бериңиз деди театрга. Анан Жаныш айтты болду деп калгандарын укпай эле анан тиги Абдрахмановго тиги Курсантка бердим. Курсант, сенен бул театрда көркөм жетекчи болуп иштеп атпайсыңбы? Эми сен чыгартсаң, планга киргизтирип чыгарсаң чыгар тогой. Мына ушу 90 жылдыкта мүмкүн чыгып калар. Деп анан берсек, рас планга киргизиптир. Анан чыгарып калышты. Анан ролдорун кандай ойношот болду экен деп биз деле переживать этип аттык. Сапарбектин ролун Курсант өзү аткарабы? Анан моно түрүндө чыгарасыңарбы десем, тиги Караколдон Оронгүл Кожомкулова деген чоң режиссер бар эмеспи? Силер түшүнүп калдыңарбы кандай режиссер экенин? Аябай күчтүү режиссер. Ошо мурда дагы жана Калк энеси Каныке деген чоң драмамды дагы койгон. Анан Курсант аны чакырып келиптир. Анан а киши айтып калды, мен экөөнү бириктирейин дейт. Ал мындай. Эми бул кишиникин атайын, бир эле киши ушу театрда отуруп эле бир эле тиги артисттин аткарганына карап отурганда болбойт го. Бириктирип тур, чоң массовкаңыз экөөнү бириктире алам деп экөөнү бириктире алды да анан даярдашты. Анан эң негизгиси мен бул пьесада Сапарбектин тиги манасчылыгынын башталышынан баштадым. Анан бул боюнча убактымдын баарын кетирип коем го. Айтыңыз. Мына ушул негизгиси баягы сиз өзүңүз дагы Сапарбек ата жөнүндө өзүңүздүн баягы чоң өткөн өмүр боюнча дагы андан мурун китеп жазгансыздар. Анан ушул чоң эмгек кылып мына 90 жылдыгына арнап эми сиздей баягы турмушта да жашоодо дагы өйдө да өбөк ылдыйда жөлөк болуп баягы көз өтүп кеткенинде кайра да даңгыз алып мынтип жазып чыгыш бул бир чанда гана аял затында болушу мүмкүн да, болот же болбойт. Анан сиз эми ушундай алып чыгып алгач элге тартуулаганда кандай болду? Купулуңузга толгонун айтсаңыз. Ошол а дегенде анан жанагы Кочкордон тиги Корундун көздөй тууганыбыз Жунушбай башкарма экен, ошонукуна барып, уун талкан алып келебиз деп алар келип кеттеп жүрүшчү экен да. Деп ошого жөнөшөт. Уюн таштайын десе ууралат деп коркот. Экинчисинен тиги Сапарбекти мингизип алып жүрөйүн. Анан уун талкан берип калса жүктөп келиш керек го деп уюн менен жөнөп келатышып, анан орто жерде дагы бир
боюнда бар келин жоголуп калса апам Сапарбекти түшүрүп, балыкчыга чейин ошо келинди мингизип алып түшүрүп, анан кийин апам күлүп калчу кайнанем. Капырай, баламды жалаңдап жетелеп, бирөөнү ошентип мингизип алып барганымды кара деп күлүп калчу. Анан ошентип ошол корумдуга барганда артисттер Жунушбайдыкында конок болуп отуруптур. Анан ошол артисттердин ичинде тиги бирөө манас айтып атат, дет көрсө Саякбай каралайбы экен. Анан тиги Жунушбай келип, тиги жеңе Сапарбектин ары жылдырып койбойсузбу? Тиги эт бышып калды деп эметет. Анан тиги Саякбай манас айтып атып, токтотуп салып, тийбей эле балага жата берсин деп манасынды улантып, анан баягы эт бышат, анан устуканын жамбаш устуканды ким алат? Саякбай. Анан бир аз ос тийгенден кийин ме балам деп Сапарбекке берет. Анан эртесинде эт кудуң баягы кудуңда сүйүнүп келатып, тиги ундарын жүктөп, устуканды алып сүйүнүп келатып, анан баягы келатканда Кочкордо тиги корумдуга чейин апасы көп жомокчу киши болчу, тиги кайненем. Мына азыр ал кишинин жомокторун тиги мамлекет кандай чыгарып атат ар бирин. Ошо жомоктордун көбүн апамдан укту да. Анан ал киши жомок айтып жүрүп отуруп, анан манас жөнүндө көп түшүнүк берет. Могу мүрсөлөрдүн жанынан өтөт экен да. Могу Семетей кырган 40 чоронун мүрсөсү десе Семетей ким? Ал Манастын баласы. А Манас деген ким? А деген хан болгон. А хан деген эмне болот деген сыяктуу суроолорду берип жүрүп отурат экен. Анан тиги Саякбайдын Манасын көргөндөн кийин дейт, корумдудан кайра Кочкорго келечекте Сапарбек манас айткан киши болуп көрүнгөн, тиги манас айткансып тиги келет экен да апасына эрмек болуп. Анан ошонусун көрсөттүм. Анан манасчылык ошентип өркүндөй баштады. Анан нең эскиси мурда Сапарбекти Төкмакын катары эл таанычу. Жалаң эле Союзбизде Манастанда санда баягы тубаса болгон үчүн отуруштарда анан кээ бир репертуарда эле айтылбаса, манас айтылбай эле бардык жерде Сапарбек гастролдордо мана тиги акын болуп айтышка катышып акындар менен 1966 жылы тиги республикалык чоң кароо болуп, анан ошондо саламдашуу менен чыгып, газеттин баарында чыкты, биздин үйүбүздө да сакталып турат. Анан баштаганда тиги күлүп калчубуз, тиги эме төкмөлүгүн баштаарда абамдар жүргөн кечеги ак карлуу тоонун этеги, ошолор өскөн жерде өстүк, бизде башканын уулу дешеби, ааламда бизге чындыкко ак калпак кыргыз дешери, сыймыктанып койчу иштеп туруп боло турган же кечеби той ошолорду айтып туруп, анан жекече алардын жетишкендиктерин же кемчиликтерин, айрыкча кемчиликтерди чукуп айтаар эле. Ошонусунан эле көп кээде кагууда жечү. Тиги эл таарынып да калчу да, өтө чукуп айтчу. Мисалы үчүн тиги балыкчыда Сайлема деген биз тиги райком дечүбүз анда. Шаардык комитеттин секретарын бак тиктирип, балыкчыны абрикос тиктирип, бак дарактуу шаарга айлантпадыбы? Анан ошол жерде ал кишиден кийин Абыкеева деген иштеп калбадыбы? Анда түзөл айтып атат, тиги ошо Сайлем эженин турган жерин көчө кылып атады да. Анан Сайлем эже тиктирген бактарды Зинагел Абыкеева келгенде бактын баарын кыйдырды, отун кылып жыйдырды деп салып атпайбы? Анан ушу сыяктуу мындай чукугандай сөздөрдү көп айтар эле да. Анан ошол төкмөлүгүн көрсөттү. Анан аруркаган сезимдерин баарын эмес, айрым жерлериндеги баягы мен өзүм катышып, өзүм көрүп турган аруркаган жерин көрсөттүк. Ошол жер аябай күчтүү, элге темеле аябай күчтүү болду. Анан Талгардын ошол ролду баштагандагы мындай бир Сапарбектагы аябай жаркырап туруп сүйлөчү дагы жаркырап көрүнөр эле да. Ошол сыяктуу мүнөзү Алтырмак могу жериндегиси менен бери эле окшош. Биз көрсөтсөк эле, окшош кетет да, жаш кезде. Окшоштук экен, эми кандай аткылат десек, ушу Талгарда мындай жакшы, мындай көңүлүбүзгө мындай ошо Сапарбек сыяктуу күлүп, жайнап, алдан куш сүйлөгөнү, жанагы биздин таанышканыбыздагы моменттер элге эми сүйүү маселеси козгобосо дагы кызыксыз да драмада. Анан анын үстүнө
даптана баягы болгон эле чындык. Ошо да аябай жакшы көрсөтүп берди. Анан жанагы төгүп ырдаган, майра менен ырдаган жерде дагы жакшы айтып өттүң. Анан жана дагы бир 9 кайрыкты ырдаган жерлеринен көп жерлерин төкмакындыгын көрсөттү. Анан майра менен болгон жерде каникулда баягы 93-жылы чоң айтыш болбодубу? Силер дагы жүрүп калдыңар го. 60 жакын катышкан деген. Анан ошондо дагы көлдөн майра Керим кыз экөө келип катышпадыбы? Анан ал экөөнүн тиги көлдү айлантырып концерт бергиле деп тиги эме областтык анда губернатор дечү элек ошо жерде жолугушуу болуп экөө сыйлап анан тиги Жети өгүздүн шалба деген айылында келишип алар концерт беришти. Мени жайында каникулда ээрчитип алды Сапарбек. Мен буш болсом эле ээрчитип алчу. Анан баягы жерден бир тиги майра ак кой берип Сапарбекке тиги 500 сом бериптир. Анан ал кезде 500 сом деген эмес, демеле 1 сом эле канчалык күчтүү болчу да. Анан баягы жерде эртең менен конуп калышты, бир чоңдун үйүндө турушуп. Анан эртең менен үй ээси келип мен туруп жүргөм. Могуну караңызчы, тиги майранын кою момунтуп мууну өлүп калыптыр деди. Анан мен Сапарбекке келдим да, ай тургундагы тиги кечөөкү майрага берген ак кой мууну өлүп калыптыр. Ошону угусем тиги кимге? Майрага дедим. Анан ал шапылдап жуунбай этпей туруп эле комусун алып эле Сапарбек ырдап кирди. Бир тобун айтып ырдап атат. Анан кечөөкү башкарма берген ак коюң өтүп тур жалган дүйнөдөн эме деп эле баягы учук өтпөс ийнеден башкарма берген ак койду учурдук жалган дүйнөдөн. Жибек өтпөс ийнеден кечөөкү сага башкарма берген ак коюңду жибердик жалган дүйнөдөн деп деген сыяктуу төгүп атат. Анда майра ойгонуп алып эле эгерде коюм чын өлсө анда ак кепин деп көмөбүз, сиздин чөнтөктө 500 сом өлбөй калды го, аны сапке бөлөбүз деди. Анда тиги Сапарбек жооп берип атат. Майра, үйкү топу башыңда, акын болдуң жашында, 500 сом тирүү калды деп менин чөнтөгүмө асылба деп экөө бүтүштү. Ушул сыяктуу жерлерде көрүп калган жерлерим бар болчу. Анан ошол тиги Сакмыдагы Сапарбек дегендин кээ бир төкмөлүгүн көрсөткөн жерде ушундай кээ бир жерлеринде киргиздим. Эл жылуу кабыл алды, аябай жакшы кабыл алышты. Биздин үй бүлөбүз айрыкча өзүбүздүкүлөр. Тиги кыздары, уулдары, аябай сарсанаа болуп отурдук дейт. Элге кандай жетит болдук экен, эмне болот деп, анын үстүнө өзүңдүн тиги кишиңди деп. Анан аябай сүйүнгөнүбүздөн сүйүнүп чыгышты баары, кубанып чыктык. Ошону менен элге жаңы спектакль катары тартуулап койдук. Чоң эмгек болуп калды да, мынакей ошол былтыркы жылдан 90 жылдыгына карата жасалган бул чоң эмгек. Анын алдында балыкчыга барып, балыкчыда борбордук библиотека Сапарбектин атында эмеспи? Ага алып барып, дегенде катышпадыңар беле? Анан ошого быйыл бюст алып барып койдук. Талгар силер бардыңарбы? Жок, барган жоксуңар го. Тиги министрлик культурадан, өкмөттөн кишилер барып ал жерде Сүйүнбек немени өткөрдү, тиги Куттуу эл деген форумун балыкчыда. Менин мектебиме алып барышып, музейим бар да менин атымда. Ошолор чыгармачылыгымды көрсөтүштү, ошентип бюсту 10-июнда коюп келдик. 11-inde Манас театрынын өзүнүн толук жабдылып бүтө элек дегенге карап, Чүй театрына, жана Октябрь кинотеатрына коюшту. Анан ал жерде дагы эң негизги башкы ролдо эле бизди Талгардын эле ролун элге жетсе экен деп карадык. Жакшы, күлүп жайнап, жаркырап, ушу Сапарбек дейт. Анда жакшы төкмөрлөрүн келтирип аткан. Анан Талгар эми мына ушундай улуу залкардын ролун аткарып, бул деген баягы алгач ушундай башталганы, бул сен дагы баягы чыгармачылыктагы жолуңдун ачылышы да. Мына ушундай улуу кишилердин, Сапарбек атабыздын өзү жолу ачык, уул кыздары дагы мына акыл эстүү канча деген керек болсо, эң биринчи Манасты айткан боюнча китеп англис тилине Сапарбек атабыздыкы жетип отурат да. Анан ошол аткарган ролдогу кээ бир өзүң айткан жерлерден телекөрөрмандарга кичине бир айта кетсең.
Мында баягы аруу жөнүндө Асангүл апам айтып Арыкканын калбадыбы? айтып берчи. Анан бул балыкка барат экен. Балыкка барган, балык кармап аткан жеринен баягы ызы чуу кулактарына угулуп, жаңырып, көзүнө кызыл балыктар көрүнүп, ар жактан балыктардын сүйлөгөнү, сен балыкчы деп жаңырып атканда ошол жерде бир аруу кармайт экен да. Кызыл киши Кызыл киши чага калып. Ошондо аруу кармап кайсы жерден айтканын да өзү билбей калат экен, бирок айтып кете берет экен. Анан биз баягы актер болгон үчүн режиссердун тапшырмасы менен аткарабыз. Ошол жерде баягы өзүнүн айтканы эмес, башка манас жаттадык. Ошону айтып берейин, э? Жакшы. Эй бакай манас төрөдөн буйрукту калың мол алып кеткен экен ажыбай күндүз эмес түн жүрүп ашуусу бийик тоо ашып агыны катуу суу кечип чеш төбөнүн боюнда кара тоонун оюнда шапылдата батпайлап шамдагайы болжосу күлүп сүйлөп кашкайып кылычы белде кыңгырап кызыр чалган кошойго салам айтты зыңгырап оң колунда ажынын алтын жагай балта сол колунда ажынын алтын жапкан жаңгалтанын ичинен алып бердиң кошойго арабча жазган кат экен каттың окуп караса ошондо кабыланган аманат экен Ажыбай бакай Ерманаз үчөө туруп кат жазган түп коргонун түз кылып түйшүгү башка Кытайды кырып салдык деп жазган аябаган дүмөктүң атан көрү дүнүйө салып салдык деп жазган халк атасы карыя кайран кошой олуя кошойда текте бир чатыр ал чатырдын кеңдиги бакай кошой алпы бар бул сыяктуу алыптардын бир бурчуна 40 чоро ошондо кенен ордо баткыдаю Эй баракалла. Азамат баракелде мынакей ушул. Мына азыр ушундай айтылып атат, сахнада ого бетер жакшы болду. Ал жерде эл бар, өзгөчө болот дагы. Өзгөчөлөр аябай Талгардын манасчылык дикциясы Сапарбек ата да ошондой деген түшүнүктүү айтып түшүнтүп, ар бир сөзүн манас айткан жагынан тиги жанагы кытайлык Жусуп Мамайчы. Ооба. Бир жолу Кыргызстанга келип көрүшүп, манас айтышканда бири-бирине. Анан ошондо Сапарбек үргөнүштү кескенди айтыптыр да, Гүлчөрөнүн үргөнүштү кескенин. Анан ошону уккан киши кийин райыптар да бир топтор барбады беле Кытайга. Анан ошондо сурап отуруп, манасчылардын эң эле аксакалы элеги сымбаттуу эмеспи, жанагы Сапарбек эле калды го. Анан жанагы үргөнүш кечкен боюнча жамы кыргыз манасчы жалпы манасчыларыбыз ага жетпейбиз деп баа берген экен. Жусуп Мамай ошол залкар манасчы Кыргыз Республикасында баатыр болду. Мына канча деген манастын канчанчы муунга чейин айтып келаткан. Эми ошондой асылды асыл тааныйт дегенде, Асангүл апа, ошо бири-бирине ошентип баа беришкен улуулар, залкарлар ушундай кайсыны кайсы жеринен ким кандай айталарын баа беришип келишкен экен да. Анан Сапарбек атаны мына өмүр бизден өтүп кетсе эл эмгектен эскерсин деп кезинде кыргыз эл акыны Алы Токонбаев айткандай, Сапарбек атабыздын экинчи өмүрү мына жашап атат. Ушул спектакль менен дагы бул канча улам коюлуп турат дегенде кийинки муундарга, жаштарга сабак болот. Анан өзүңүз дагы ошол талбаган эмгекчилсиз, ырларды жазып, канча китептерди чыгардыңыз, канча ошо драма спектакльдерди жазып койдуңуз, койдуруп атасыз. Негизи эле канча деген ошо өзүңүз айткандай бурулча деги эле наристенин сүйүүсү, гүл элибизге тартуулап келесиз да. Элес. Анан эми ошондон сырткары дагы азыркы мезгилде мына балдар адабияты бизде аз да. Балдар акындары дагы аз, жазуучулар дагы аз. Анан ушул жагына дагы көңүл буруп, мына Эрке кыз деген китепти чыгарган экенсиз.
ушул боюнча дагы айта кетсеңиз, анткени келечек балдардыкы дейбиз да, бирок балдарга көңүл буруу азырактай сезилет да. Ушул боюнча. Ошо өткөн жылдарда Жаштар союзунун секретары Жылдыз Акаева кайрылып калды. Эже, сиздин балдар жөнүндө жазган чыгармаңыз барбы деп. Анан мен ушуну эстей койдум. Ай, менин кол жазмам бар, тетиги Лондондо жүргөндө Акчолпондун кыздарын, балдарын бакчумун. Анан ошо кичинекей кыздарынын кылык жоруктарын жазып жүргөм. Жарайт, жараса берейин десем, алып келиңиз деди. Анан ошолорду чогултуп барып берип койгом. Анан алар Жылдыз Акаева аябай баа берди. Бул сиздики дейт, накта турмуштагы накта кичинекей кыздын сүйлөгөндөрү болгон окуясын жазыпсыз. Мындай редко аз эле жазылат. А биз көпчүлүктөгү балдар жазуучулары коён, мышык, чычкан болуп эле ушу сыяктуу тиги ролдор менен, ар кандай немелер менен беребиз. А сиздики бир жазуучун айтты, ушу сыяктуу даана өзү берипсиз деп. Анан чын эле өздөрүнүкү да. Анан ошолордун жазып жүргөм, өзүм мындай кичинекей китепче кылып окуп, мен китеп кылып чыгарам деп эле жөнү баягы кылык жоруктары күлкү болсун деп ошенткем да. Анан ошону берсем чыгарып беришип, анан бул сентябрда чыкпады ушул эле жолу. 500 нускада чыгып. Анан бир аз балдар библиотекасында жана Касымалы Баянов атында библиотекада неме өткөрдү, презентация кылып. Анан телевизордо берди го, ушул кимдер барып көрүп тартышып, бир аз балдар жазуучулары катышып, ушул нерсеге көңүл буруп атканыңызга абдан ыраазычылык билдиребиз да. Анан презентация тарап кетти, колумда бир 5 наран кармап атам. Муну дагы чыгарыш керек экен чынында. Бул 500 нуска деген аз эле да, бул балдарга аябай жетиш керек да негизи. Жакында эле ушул октябрдын ичинде го, ушундан кийин го тиги ат башы акимиятынын орун басары тиги фамилиясын билбейм, келип мага ат башынын атуулу деген ардактуу атуулун тапшырды. Ошондо мен ошол ат баштагы бала бакчаларга берип коюңуз деп бир 30 китепти, андан көп баарын жүктөтөт белем деп, ошо 30 китеп берип идим. Ошентип ар кайсы жерлерге таратайын десем, азыр өзүбүздө жок калды. Балдар алып кетип. Да, буйруса чыгарыш керек мынакей ушул. Ушу чыгарабыз деп атат, ушул жаңы жылда теге калганда 200-тү чыгарабыз го деп чыгарыш керек. Себеби бул жаштарга, мына жеткинчектерге, бөбөктөргө абдан керек. Ушул талим, тарбияны ушундай жазып жеткирбесек, азыр жанагындай телефон деген балеке тартып кетип атпайбы? Ооба. Жаштар бөбөктөрдө. Ошол жана алифбе 1-класстарда алифбе бүтөт да. Алифбе бүткөндөн кийин ушул сыяктуу чыгармаларды китепке киргизип окутса, балдарга жеңил, анан өздөрүнүн турмушу болуп атпайбы деп баа беришти да. Туура айтасыз. Анан эми сиздердин өрнөктүү өмүр дейт. Мындайды Кудай таалам көп эле кишиге бере бербейт экен. Сиздердин өзүңүздөрдүн эмгегиңиздер, акыл эзиңиздер менен мына уул кыздарды тарбиялап, ошол сиздер тарбиялаган уул кыздар азыр Кыргызга кызмат кылып атат да. Ушул боюнча дагы мына биздин азыр канча деген азыр үй бүлөлөр бар, жаш үй бүлөлөр бар. Алар дагы кандай жолдо уул кыздарыбызды тарбияласак экен деп жүрүшөт да. Ошол жактан бир үлгү сабагыңызды айта кетсеңиз. Ооба, эми бизде теге мындан 4-5 жыл мурда 2018-2019 жылы коомдук уюмдар тарабынан үлгүлүү үй бүлө республика боюнча деп улуттук китепканага көрсөтмө койгузуп айтышпады. Анын анткени себеби уулум Тыйынбек жогорку кеңеште 25-26 жыл иштеп калган мезгил эле. Анда иштеп атты. Анан Гүлнара менен Акчолпон быйыл 30 жыл болушту. Анан иштеп пенсияга чыгышкан. Анан баа чыккандан кийин иштеп атышты. Себеби өздөрүнүн ордун дайырдап, айрыкча мындай жалаң эле кыздар бербей, эркек балдардан каршысын деп бир журнал салып барышып, аларды теге тарбиялап, өздөрүнүн ордун иштегидей кылып. Анан эми башка алар
пенсияга чыккан чет өлкөлүктөр жөн эле кетип калат экен да. Анан биз кыргыздар жабышып иштей беребиз да. Анан ошентсе дагы тиги ордуларын дайындап коюп 30 жылдык болду дешип асты мынакей Гүлнара ушу жаңы жылдан баштап Биратоло Ак Чолпон дагы бир турмуш шартка байланыштуу бир жыл мурдараак келди. Ошентип келишти. Анан калгандары дагы ушундай эле мамлекеттик кызматтарда ийгиликтүү иштешип атат. Анан мугалимдин эң жакшы тапкан пайдасы балдарын билимдүү болуп берет экен. Анан ошол кезде советтик идеологиянын дагы күчтүү балдарды тарбиялоо, билим берүүдөгү сапаты болдубу, балдар ошондой үлгүлүү чыгып берди. Жакшы, Сапарбек атабыз дагы келгенде ошол айтыштарды ырдап калчу эле. Эки кызым Лондондо, бир уулум болсо Борбордо деп. Мына ошол уулу Сүйтбек агабыз азыр мамлекеттик катчы болуп мынакей жетектеп отурат. Эң кыргыздын ушул идеология тармагында. Жана өзүңүз айтып кеткендей, кыздарыңыз мына ушул журналистика жагында канча деген эмгекти кылышты. Бул болсо дагы эки таланттын баягы ортосуна чыккан данектер өнүмдүү болгон экен да. Ошон үчүн сиздин айтып кеткендей ошол мугалимдик жактан баягы эне тарбиялайт, эне жактан дейт. Бирок мындай караганда ата дагы баягы залкар манасчы, а кишинин дагы манас айткандарын кулагына куюп чоңоюшту да. Анан не дейбиз, ушундай Кыргызстанда сиздердей өмүр сүргөн үлгүлүү үй бүлөлөр, өрнөктүү өмүр сүргөн үй бүлөлөр көп болсун дейбиз. Сиздерден сабак алып кийинки жаштар ушул өмүрү өрнөктүү болсо экен дейбиз да. Мына билинбей отуруп убактыбыз да капа соңуна келип калган экен. Эми ушул жаңы жыл жаңырып турат. Жаңы жылда элибизге ушул айтар сөзүңүз. Биздин кыргыз элинде кийинки мынакей ушул мезгилдерге чейин болуп көрбөгөндөй өзгөрүүлөр болуп атат. Бул өзгөрүүлөрдү менен биз өзүбүздү кыргыз эли даңктанып, өзүбүзгө ушундай бир кубат алып жашай турган мезгилге, жаңы доордо жашап атабыз. Ошону Кудайым кут кылсын. Дагы эле илгерилеп турса, мейли маданияттабы, билимдеби, бардык тармактарда дагы эле өнүгүү боло берсин деген тилекти айтам. Жаштарыбыз билимдүү болуп, каалаган ой тилектери орундалып, аруу тилек менен нары арылап ийгиликтерге жетишсин. Бар болуңуз, айтканыңыз келсин. Анда жаштын тилегин берет деп Талгарга да сөз берели. Талгар келгай. Ушу жаңы жыл бардыгыбызга жакшы жыл болсун. Эң биринчиден дүйнө аман болсун. Дүйнөнүн ичинде биз аман болойлу. Ошол ар бир кыргыз ынтымакта, сиз айтмакчы, өрнөктүү жашасын тилегим ушул. Асангүл апа, мына ушул 1 саат убакыт көптөй сезилгени менен айтып олтурса ушул сөз дагы жетпей калат экен. Айрыкча мына сиздердей ошол өрнөктүү өмүр сүргөн адамдардын ал тарыхын айтып олтуруш, сиз жана айтып кеткендей бир эле бөлүм айтылып ошо менен калды. Кудай буйруса дагы мына ушул жыл ичинде сизди дагы далай жолу чакырып ошол сөздөрдүн кайра уландысын айттырарбыз. Ага чейин арыбаңыз, карыбаңыз, талыбаңыз, ушундай чыгармаларды жарата бериңиз. Кудайым мына сиздерде ушул Сапарбек ата экөөңүздөргө ушул баягы Кудай таалам чыгармачылык жагынан дагы бири-бириңиздерге баягы түшүнө билип, бири-бириңиздердикин ошол айткан атабыздын канча деген дастандарын, манас айткан эпосторду өзүңүз ошол кагазга түшүрүп чыгарып айтып калтырды, а кишинин канча ошол айткандарын алып калдыңыз. Андыктан эмне дейбиз, ошол бар болуңуз быйылкы жылдагы ошол жемиштүү жылдардан болсун. Негизгиси ушул элибизде тынччылык болсун. Былтырда жаман жыл болгон жок. Быйыл дагы өзгөчө жылдардан болсун. Элибизге ушул эң негизгиси эле молчулук болсун, токчулук болсун. Элибиз ынтымактуу болсо, биримдик болсо, мына ушундай чыгармалар жарала берет экен. Андыктан не дейбиз, бар болуңуздар дейбиз. Талгарга ушул келечек чыгармачылыгында кең келечек каалайбыз. Ушундай Сапарбек атадай залкарларды дагы элибизге алып чыга бер демекчибиз. Кудайым буйруса ушул атабыз жеткен чоң-чоң ийгиликтерге жет. Ушул тилектер ишке ашса экен деген тилекти айтабыз. Апа, бар болуңуздар. Кийинки дагы бир эфирден ушинтип сүйлөшүп отурганга Кудайым жеткизсин. Урматтуу коноктор, биздин көрсөтүүбүз соңуна келди. Анда кийинки
көрсөтүүдөн жолукканча аман туруңуздар.